Жалал Абад шаарында газ акыларына болгон абоненттердин карызы 1,77 миллион сомго жетти. Эми карызын өз убагында төлөбөгөндөргө газ берүү токтотулат. Буга чейин жазма жана ОЗЕК эскертүүлөр берилгенине карабай, жыйынтык чыкпай келген. Мындан улам адистер өткөргөн түнкү рейдте газдын төлөмдөрүн кечиктирген абоненттердин үйлөрүнө туташкан газ өткөргүчтөргө пломба басылып, газ берүү убактылуу токтотулду. Адистердин айтымында газ колдонуунун эрежелери боюнча Кыргыз Республикасынын атайын мыйзамы кабыл алынган. Анда абонент колдонгон газдын төлөмүн өз убагында төлөөсү шарт. Мекеме кызматкерлери 100 сомдон ашкан карызы бар колдонуучуларга газ берүүнү токтотууга акылуу. Мындан ары шаардагы бардык абоненттерге рейд жүргүзүлүп, карызы барларга чара көрүлөт. Ал эми абоненттер газды кайра улоо үчүн 595 сом айып пул төлөө менен кайра газды жандыра алышат. Эске сала кетсек, учурда Жалал Абад шаарынын аймагында газ төлөмүн убагында төлөбөгөн 3600 абонент бар. Алардын жалпы карызы 1,77 миллион сом болгон. Биз негизи эсепти жеткизгенибизде, Жалал Абад газ филиалы эсепти абонентке жеткизгенде, ошол эсепте жазылган болот мөөнөтү. Ошол мөөнөттөн өткөзүлсө, газ эскертүүсүз өчүрүлөт деген. Газга трубадагы кранды пломбалап, бул жеңил түрүн колдонтабыз. Пломбалангандан кийин кайра жандыруу үчүн биздин абонент барып бизге арыз жазыш керек жана ошо пломбанын жандырган ошо айып пулун төлөш керек.